Атайын чынжыр жазы менен кылып коюптурсуздар да. Проектибиздин экинчи лотунун бүтүшү могул мечиттин жанынан бүтөт. Ассаламу алейкум достор. Таза суу боюнча экинчи күн. Зао кайнар. Ушунча экинчи лот боюнча бүгүн ушу комиссиянын алкагында биз дагы барбыз. Шаардык кеңештин депутаты катары азыр ушуну жеринде текшерип, ар бир колонка ичиндеги повороттон баштап затвор, там башка тетиктерин бардыгын, ошол проект боюнча бардыгын жеринде текшерип, азыр ар бир колодезди ачып карап атабыз. Мынакей достор, бул ушул рабочий проект. Бул өзүңүздөр көргөндөй мына ар бир картаны бирден ушул проекттин негизинде барып биз текшерип аракетти кылып атабыз. Бөлүнгөн акчадан баштап чийилген проекттердин бардыгын бирден мындай барактап сиздерге маалымат иретинде көргөзүп коеюн дедим. Урматтуу токсогондук жердештер, мекендештер, ушундай рабочий проекттин негизинде акча каяктан келип атат, кайсы жака коротулуп атат, кайсы проекттин негизинде түз жана кынтыксыз аткарылып атабы дегендей таризде мына канча узундукта, канча калыңдыкта дегендей эмне болду, ким аткарды деп бардыгын тыкыр иликтеп текшерип атабыз. Мисалга ала турган болсом, мына бала чыккан суусу келип, бул жерде көрүп атасыздарбы, мына каналга момундай мост жасап, бул жактарды бетондоп берип, анан кийин момундай колодезтер, ошол колодезтердин жерин барып текшерип, бул жакта эми өтө деле опурталдуу мындай эч нерсе деле жок. Моулардын баардыгы бүгүнкү күндө көмүлүп кеткен. Трубалардын сертификаттары бар экен. Баардыгын текшерип атабыз. Мынакей башкы прорабтын баарын түшүндүрүп берип, баарын бирден көргөзүп берип, түшүнбөгөн жерлерин дагы баарын сурап атам. Ушундай иштер достор. Азыр мынакей таза суу проектибиздин экинчи лотунун бүтүшү могул мечиттин жанынан бүтөт. Ушул жерде 2 колодец бар, Анан азыр мынакей Зао Кайнар жеке фирмасынын бияка затвор поворотный кетет. Мындай аз караңгы болчу көрүнбөй атат го. Гильзанын ичи менен мына көрүнөт экен. Мына бул мындайынан келип туруп бул жакка кетет. Жол үстүккө. Мына ошондо бул жерден поворот болот экен, могу спускадан чыгып туруп. Анан мынакей могу асфальтты дагы ушул Зао Жабык акционерлик коому куруп берип атат. Мына прораб акебизген ушул жумушту баардыгын аркалап, аягына чыгып, бизге ошол 230 ширина. Ошондо проект боюнча азыр канча бул асфальт? Проект боюнча где-то 600 квадрат берилген, бирок биз дагы улантып до конца бүтүрүп койдук. Элдин эмес кусок калтырбай до конца бүтүрүп койдук. Сиздер өзүңүздөрдүн жеке чөнтөгүңүздөрдөн кошуп кылып коюп турсуздар да? Жакшы. Ширинасычы? Ширинасы ошо 230. Проект боюнча? Жок, проект боюнча 1,5. Проект боюнча 1,5, сиздер дагы кошумча кылып, Анткени бул жактын талабы боюнча мурунку акча 2 экен, Дэвин немеси боюнча требованиясы боюнча 230 кылышыбыз керек. 2,25 кылышыбыз керек деп ошого макул болуп 2,25 кылып. Жакшы, ал дагы жеке чөнтөктөн боло ошондо бир 80 сантиметрде кошуп берип берсиз да, 1 метрге жакын. Мына достор, мындай тракторлор менен жүрүп, бүгүнкү күндө ушундай Жабык акционерлик коому ушундай жумуштун алкагында, Кудай буйруса, тротуарда төшөп берип койду. Бул жаңы жол айылы өкмөтүнө болгон чоң жардам деп койсок болот да. Жол болсо, бул жана ДУга караштуу жол болсо, ага жардам болот. Азыр кубатпай экен, могул жерде 2 колонка, аркы жакта 2 колонка ошондо. Азыр биз мындайынан келет, 2 линия келет, 1 линия кетет, 2 колодец бар ар жакта, смотрите. Андан ары барып туруп, район центрине кирчү. Ал эми сетке кирчү. 3-чү лот, Ал 3-чү лоттон кошулат. Ал сизге тиешеси жок. Биздики ошол жерге чейин алып барып, бир жума бою суу менен ичин тазалап, сброс кылып, давлениясын текшерип, 7-3кө бир жума бою кармаган. Бир жума 7-3кө, 7-3кө кармаган. Бир жума кармап бердиңиз. Кармап бердик. Жакшы. Фото, видео эмелери бар. Ошондо сиздер ошо давленияны текшерип атканда кимдер бар эле? Водоканалдын начальниги, мастери,
заказчик. Бардыгы акты менен бекитилген бардыгы. Көрүшкөн өздөрү көрүп, жактан көрүп, күндө мен саатты карап, числону карап, видео фиксация кылып, тартып көрсөтүп турду. Жакшы, анда Кийинкиге барайлы. Атайын чынжыр менен кылып коюптурсуздар да? Бул чынжырчасы штоп люкту урдап кетпеш үчүн чынжыр менен бекитилген. Чынжыр штоп мешайт этпейт, бул жакка жаткырып койгонго удобный болот. Азыркы убакта темир алган жерден кимде ким ушундай люкту көрсө, ушундай тиешелүү органдарга кайрылса болот. Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзамы бар, ошо люкту сыныгы болсо дагы ошону темир алган жерлерде болуп кандай сыныгын принимать эткенге алар немейт право. Эгер кармасаңар, тийиштүү органдарга кайрылсаңар, өкмөттүн токтому чыкканбы ушундай? Өкмөттүн токтому бар. Жакшы. Урматтуу жердештер, бул болсо өзүңүздөр көргөндөй, мына могу спускадан түшкөндөн кийин экинчи люкта бул жака жаңы жолго кеткен дайыр труба провод бар. Мына бул жерде 3 люк жайгашкан, өзүңүздөр көргөндөй. Бул биринчи люк, экинчи люк, анан үчүнчү люк. Бул жерди бир аз айтып берип койсом. Бул жерде азыр бул жерде мына бул основной линия кетет. Бул ар жактан экөөнү соединять эткен линия. Вдруг сличево тияк жабылып калса, бул кирет да. Бул болсо жаңы жолго кеткен линия. Мындайынан кетет, жаңы жолго. А бул ичи манометр менен давлениени бияктан текшерип турат да. Тиякта сбросной бар. Заторлор эки жакка жаап коет, а? Эки жакка жаап коет. Негизи бул колодецте 2 затвор 315тик. Булда болсо 3 эме бар, затвор бар. 315тик. Бул линия азыр бул линия мындайынан кетип атпайбы? Так, айтып берерсиз. Азыр 2 линия келди да. Бул жактан 2 линия келет. Эгер вдруг случай чего бир линиядан авария болсо, мурункудай общий водоводдон бар жабылбайт. Мисалы, бул участок менен тиги участоктун ортосунда авария болсо, бул жактан жабат дагы бул жакка кошуп коет. Бул жакка оң жагы менен кете берет дегендей да. Оң жагы менен кетет. Эгер тигил жагы болсо, тигил оң жагы жарылса, сол жагын жарат. Эки жакка кете берет. Затворлор бекитип, мындайына бири-бирине связанный да. Анан ушу менен кетти. Жалпы узундугу ошондо азыр труба проводтугу канча болду? 11 километр. Жок, 6-5 бирдемке. 5400төн деди, 1800 деп айтты да, эки. Азыр менде толук маалыматым жок, ошол кагаз менен текшерип койлган да. Да, кагаз менен. Эми ал сметный проект боюнча алдоо деле эч качан болбойт, а, негизи. Жок, азыр нерселерге жанагы исполнительный съемканы көрсөткөндүм. Исполнительный съемка бул бүткөндөн кийинки биз кылганы азыркы отурган исполнительный съемка болот. Ошол исполнительный съемка менен текшерсе болот. Через спутник бардык эмелер каякка отурулган, кайсы жакка привязка болгон, ошонун баары монун баары привязка болгон. Бол сиз эми прораб катары эми ушу Токтогул элине өзүңүз эми бир ооз сөзүңүз кандай эми насоист болду бул? Эми кандай? өзүңөр эми бир жылдай дагы неме кылып берем деп атасыз, а? Биз эми 1 жыл гарантийный срок бар. Любой эмеге гарантия жооп беребиз 1 жыл бою. Обслуживать этип беребиз, көрсөтүп беребиз, каяктан эмне болгон. Бирок биздин практикада андай деле койгондон кийин 1 жыл беспокойтке болгон жок. Эми буга чейин өзүңөр көрүп аттыңар, депутаттар мурунку созывдан да келип текшеришти, кийинки созывдан да 2 жолу келишти, көрүп атсыңар. Өткөндө сууну чыгардык, давлениясы менен суу чыгып атат, Кудайга шүгүр. Таза суу ичип элеппиз. Мен эми экинчи лотко катышкан депутат катары мен эми чындыгында карадым, бардыгын өзүм көзүм менен текшерип 32 ВК бар дедиңиз. 36, а? 36-ын бардыгын бир сираба сыртынан карап чыктым, колума келишинче бардыгын ачып карадык.
Ач албагандар тиги огороддун ичиндегилерге чын айтканда кире албай калдым. Бирок бардыгы 4 колодецке кире албай калдык. Текшерип чыктым. Калгандары бардыгы негизи жайында экен, жакшы экен, мага купулма толду. Эми эң негизгиси Кубат аке ушул давление өзүнүн баягы ченеминде эле берсе, аны катыша албай калдым. Ошого эле берсе эле болду эми. Анан эми 1 жыл алкагында Кудай буйрса өзүңүз тастыктайсыз эми аны. Муну анткени водоканалдын директору Чыныбек аке өзү бизди 1 жума койдуртуп, 1 жума бою текшерди бул жактычы. Давление чыкты деп биз броска да чыгарып көрдүк, давление чыкты, авторский надзорлордон да келип көрүштү, текшерүүчүлөр келип көрүштү, баары жактырышты. Жакшы. Эми Кудай буйрса жакшы болот деген эле ниеттебиз. Болду. Рахмат анда сизге. Ийгилик иштериңизге. Рахмат. Урматтуу жердештер, мен азыр ушу экинчи лот 36 ВК баардыгын баягы видео узак болуп кетип атат. Ошондуктан мен геймплан, андан кийинки рабочий план баардыгын кагаз жүзүндө көрүп, андан кийинки жеринде текшерип, колуман келишинче текшердим. Мен экинчи лот боюнча өзүмдүн пикиримди билдирдим. Баягы жакшы экен, купулма толду. Баардыгын жакшы кылып атыптыр. Эң негизгиси водоканалдын начальниги жакшы көзөмөлдөп атыптыр. Чындыгында жакшы көзөмөлдөп, артынан сая түшүп, жада калса анча-мынча бул фирмадагылар жабык акционер коомунун бул прорабтары да айтып калып атат. Негизи аябай баягы ашык жазы менен ушул тыкыр көзөмөл кылып атат деди. Бунун үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми экинчи лот бүттү. Жакында сиздер менен буйрусам мына шаардын ичиндеги турба түтүктөр бардыгы 3-чү лотко кирет. Ошондуктан эми 3-чү лотту текшеребиз. Тилекке каршы мен 1-чи лотко катыша албай калдым. 1-чи лот ошол водозабор, жанагы ичиндеги көлмөлөр, берагында курулмалар, охранник, ограждение, анан жана хлор аралаштырган жер, ошонун баарын 1-чи лот менен негизи кабыл алыныптыр. Алардын баардыгы кабыл алынып калыптыр. Биз азыр ошол 2-чи лотту кабыл алуу даражасында. Чынын айтсам ошол мен давление текшерген жерине катыша албай калдым. Анткени ушу депутаттар күчүнө, ыйгарым укугу күчүнө кирелекке чейин ошону текшерип коюшуптур. Мен атайын ошол турбаларын бардыгын ушу жерде бардык тетиктери ордундабы, проект боюнча ордундабы баарын текшердим. Бардыгы жакшы экен. Эми 3-чү таза суунун 3-чү лотун текшеребиз. Ал боюнча да сиздерге Кудай буйрса кенен маалымат бергенге мен аракет кылам. Ушундай видео көзөмөлдөрү менен сиздерге бардыгы түшүнүктүү болуш үчүн мен чагылдырып берип турам. Жакшы туруңуздар.